Таиланд чергесиндеги эс алуу абдан сонун өтүп, Таиланд, Куала Лумпур, Ташкент жана ошондой эле Кыргызстанга кетмекпиз. 6-7 майга алынган Жалал Абад жана өзгөн жергесиндеги чоң тойлорум бар болчу. Ошо тойлорго шашылып баратканыбызда Куала Лумпурдан бизде регистрационныйда 2 күн учпайсыңар, 8 май күнү вылет бар. Башка айлаңар жок дегенде манайыбыз абдан түштү. Айрыкча меники, шериктериме баары бир экен. Анткени булар Малайзияда эс алуу бул ар бир адамга буйрубайт деп бекер эс алууга абдан кубанышты. Жана ошондой эле биз азыр бизди болбогон бир жатакана алып барат деп манайыбыз түшүп келгенибизде абдан эле сонун гостиницага алып келип жайгаштырышты. Сонун ресторанда тамактарын берип, ужин берип, бизде абдан сонун тейлөө менен мына ушул Малайзияда эс алуу сунанды. Айтылган Эрмекова дагы көбүрөөк эс алып алсын деди. Айтылар буйруган насип болуп, мына ушул жерде Малайзияда 2 күн бою жашай турган болдук. Биз жайгашкан отелде өзгөчө сонун даамдуу тамактар беришет экен. Айрыкча сары дарбузду жашоомдо биринчи жолу даамдап көрдүм. Даамы укмуш экен, мага абдан жакты. Эртең завтракка турдук. Завтракка турсак, мына ушундай сонун бекер тамак. Айтылар мына ушул нерсе барды, Кудайдын буйругу менен насип болгон экен. Элдер көптөгөн көп үмүт кылып, Малайзияга барсак экен деген мечта болсо, бизди болсо Кудайым өзү алып келип койду. Таиланд чергесиндеги тамактардан абдан эле кыйналдым эле. Малайзияга келип, көптөгөн көп тамактары абдан жагууда. Анткени бул жерде мусулман өлкө деп аталат экен, 80% айымдары орон түшөт экен. Жана ошондой эле тамактары биздин тамакка жакыныраак экен, даамдуу экен, мага чакты. Бара албай калган тойлорумду абдан кыжалат болуп, түнү менен той ээлери менен сүйлөшүп, кечирим сурап, абдан эле сонун инсандарга туш келген экен. Мени түшүнүү менен кабыл алышты. Жана ошондой эле бул жагдайды жакшы маанайда бүтүрүп алдык. Айланам карасам абдан кооз. Демек мен Аллах таалам жакшы эс алып алсын, мына ушул Малайзияны дагы айтурган көрүп алсын деген максатта мени ушул жерге алып келип койду окшойт. Болушунча болду деп эми таксиге олтуруп, биздин Ош шаарынан Өзгөнгө баргандай эле аралыкта жолго олтуруп, таксиге тундай обратно $100 акча кетирип, Twin Towers деген жерге келдик. Мындайча айтканда, эгиздер городу, эгиздер шаары деп коет экен. Бул жерде аябай өнүккөн, аябай эң популярдуу жери мына ушул Малайзиянын жери деп аталат экен. Эң негизгиси Малайзиянын мага тазалыгы жакты, абасы жакты, абдан таза экен. Анан да мына ушул жерде көпчүлүк туристтер келип сүрөткө түшүп, ушул сүрөтү менен мактанышат экен. Биз да элдерден кем калбай мына ушул жерге баратабыз. Эле сүрөткө тартып коеюн деп бир бала келип, бизди сүрөткө аябай көп сүрөткө тартты. Ар кандай кылып сүрөткө түшөт, биз өзүбүздөн кетип, сүрөттү кийин сурасак $100 болуптур. Биздин акчага санаганда 8750 сом. Өзүм эле сүрөткө түшөм деп турсам, жолдошум болбой эле, эми ушунча келдик Малайзияга ала берели деп сүрөттөрдүн баарын алды. Ушинтип саякатыбыз абдан сонун болду. Бүгүнкү күнүбүз абдан сонун өттү. Буюрса 8 майга чейин Малайзияда өзгөчө шаардын кооздуктарын көрүп, өнүккөн жерлерин кезип көрөбүз деген ишеничтемиз. Кудайыма чексиз шүгүр, мына ушундай жерлерге жеткиргенде брендтин түрлөрүн көрдүк, оригинал бардык, бут кийимдер, кийим кече бардыгы, өзгөчө Gucci, Prada, Louis Vuitton, айтор биз айымдар сүйгөн нерселер. Кечки Малайзия өзгөчө сонун көрүнөт экен. Айрыкча кечинде чыксаң, кооздуктун баарын көрөт экенсиң. Малайзия өзгөчө Куала Лумпур аябай сонун жакты мага. Ар бириңиздерге бизге окшоп задержка менен учуп 2-3 күнгө Малайзияга түшүп калышыңыздарды чын жүрөгүмдөн каалайм.